Салам достор, Кыргыз Дамдар каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн гарнирдин 2 түрүн жасайбыз. Эгерде кимге кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогулуңуздар. Мынакей биринчи биз күрүчтү өлчөй алабыз. Мен бул жерде 350 грамм күрүч колдондум. Эми күрүчтү алып, тазалап сууда жууп алдык. Жана ситага салып, суусун сыркытып коюп коебуз. Эми казанга сливочный майды салып, эритип, жана күрүчтү салып кууруп баштадым. Мен тоңдурулган болгарский перецти коштум. Сиздер өзүңүздөрдө болгон жашыйчаларды кошсоңуздар болот. Анда кошуп кууруп алабыз. Мынакей ушинтип кызарта кууруп алдык. Эми кайнак суу куюп, татымына жараша туз салабыз. Суусу кичине тартылгандан кийин отту жайлатып, капкагын жаап демдеп коебуз. Мына достор 10 мүнөт дем жеп турду. Мынакей караңыздар, аябай күрүчтөр чачырап, аябай жакшы бышты. Эми өзүңүздөр каалаган калыпка салып, мына ушинтип идишке салып, балыктар менен, эттер менен жесеңиздер аябай даамдуу болот. Мынакей эми биз экинчи гарнирди баштадык. Бул жерде дагы сливочный майды салып, эритип алып, ага жууп сыркытылган күрүчтү салдым. Жана вермишельди салып, кууруп баштадык. Күрүч менен вермишельди дагы кызарта кууруп алабыз. Татымына жараша туз салып, жана кайнаган сууну куюп, жана отту жайлатып демдеп коебуз. Мынакей достор, биздин экинчи гарнир дагы даяр. Өзүңүздөр көргөндөй аябай чачырап, бириндеп жакшы бышты. Эми тарелкага салып алабыз. Өзүңүздөр каалагандай калып менен салсаңыздар болот. Мынакей достор, ушинтип өзүңүздөр каалаган гарнириңиздерди жасап жесеңиздер болот. Эгерде менин рецептим жакса, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жанындагы коңгуроочуну басып койсоңуздар, менден видео чыккан сайын сиздерге кабарлап турат. Достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.